Баткен облусундагы Лейлек районунун Бешкент айылынын 2 тургуну Тажикстандын жоокелери түнү менен уктап жаткан жеринен алып кетти деген видео социалдык тармактарга тараган. Ал эми Супер KG порталына жоголгон балдардын биринин апасы Махабат Ашрапова менен байланышканыбызда баласынан дагы деле дайын жок болуп жатканын айтты. Жоголгон балдардын бири менин балам, экинчиси эжемдин небереси. Алар 2000 жана 2002 жылкы төрөлгөн. Алар жаткан чатырда кандын издери гана калып, өздөрү ушул кезге чейин дайынсыз болуп жатышат. Азыркы учурда элдер чогулду. Жергиликтүү тургундар милиция кызматкерлери келип издеп жатышат, деди улун жоготуп жаткан эне. Standıklar, Leylek rayonu Bешкент айыл өкмөтүнөн болот. Анан жатат, телефондору калган. Кийимдери дагы калган. Кан болуп атат мына, шлепкалары дагы улар жетти. Daha kenara akıcıya çıkmış gerek. Урматтуу президенти Садыр Жапаров, УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, биз сиздердин ушу чегара маселесиде мынау жакшы неме болот дегенибизге өтө кубанып, сиздерди колдогон элек. Бирок мынау күнү менин баламды дагы шериги менен, ол дагы эле менин балам. Бүгүн түнү менен манети кароолчулукка турса, келип алып чыгып кетиптир. Бул жерде мен Тажик Республика жарандары менен Тажик Республика жарандары, пограндары бизде немеде турат. Биздин Платинадачы, биздин жерден 14 гектар жерибизди ээлеп алып, үстүнөн сууду сактагыч кылып алып, жык база кылып алган. Немелерди коюп алган, танкаларды коюп алган, толтура солдаттары менен турат. Бирок биздики болсо турбайт. Мен суранганмын пограндардан. Биздин балдарыбыз курулуш куруп атат. Шундай тургула жок дегенде кечесиге тургула десем, жогорттогулар билет деп койдурбады. Мана 15 күнчө болду иштегениге биз кооптуу болуп турганбыз. Кандай болот экен деп. Мана бүгүнкү күнү эртең менен келсем жок балдарым. Балдарым жок. Бүт жалаңач алып чыгып кеткен. Шлепкалар, пут кийимдерде кан, эшиктер дагы кан болуп жатат. Урматтуу Камчыбек Ташиев, Садагам, кел, мана биздин бир Бешкент айыл өкмөтүгө келчи. Бешкент айыл өкмөтү Лейлек району Эски Очу айылы чектеш. Өткөндө дагы мен чыкканмын чыркырап. Мен дайыма чындыкты айтып жүрөм элим жерим деп. Бүт жерлерибизди өзбек тажиктер ээлеп алган азыр. Биз 7% эле кыргыз калганбыз. Жаным калбастан шундай эме кылсам менин өзүмдү эмне кылса кылар эди. Неге менин балдарымды мындай кылат? Менин балдарымды таап бериңиздер. Кандай болсо балдарымды таап бериңиздер. Бул саясаттыкы болду. 10 күнүнөн бир булачын эле. Эки балабызды. 2002 жылғы балдар. Олардан элекине. Чегара маселеси чечилбесе, биз эме бизде суубузду 90% биздин колдон Жапкылар сууду токтоткула жапкылар. Суубузду ичип жатып бизге ушундай нашүкүрчүлүк кылып жатат. Мана өткөндө көрдүңүздөр. Дүкүрүбүздүн тагына максатты өздөштүргөн. Максатка ояктан башка жерден ошо суудан башка көгөрбөйт. Шонун астыны келип чукулап атат. Бир дагы айыл өкмөт дагы. Айыл өкмөткө 2 жолу именно бардым. Неме видеосуну жөнөттүм. Акимге 3 жолу жөнөттүм. Жалынып сураймын, чыгарыңыздар бу тажиктар кийин чыгара албай каласыздар деп. Жок. Унчукпагандан кийин мен мажбур болдум интернетке беришкечи. Балдарды таап бергиле. Балдар таап берсиңиз. Бүгүн 2021 жыл 24 апрель. Балдардын аты жөнү толук өзүңүздүн. Дастанбек Каныбек уулу Кубат. Каныбек уулу Кубат 2002 жылгы үйлөнө эле экөө тең. 2000 жылгы жаш балдар булар эми элге кызмат кыла турган балдар. Эми биринчи жолу ушул убактан баштап. Суранам сиздерден эли журт бардыңыздар. Приказды бергилечи, бияктагылар уктап атат бардыгы. Азыр эч кандай обедке чейин эч кандай маалымат келген саат 7-де кабардар болдук. Мен азыр мына жердеги участковойлор маяка айтып атам. Жолдон өткөндөрдү да текшергиле деп атам. Эч кимиси биздин ишибиз эмес деп атат. Карап айтат. Так азыр буякта канча машина өтүп атат. Мүмкүн Тажикстан эмес, өзүнүн
өзүдөн чыгышыбыз мүмкүн да, аларчы. Өзүбүздөн дагы чыгат. Азыр соларды машинаны Иш башырган жок, өзүнүн ишин так аткарбай атат мына жерде. машиналар текшербей атат. Мына жерден досмотр кылып өткөрүш керек ар бир машинаны. Ким билет, мүмкүн өзүдөн болгон болсо азыр бир жакка алып өтүп кетти алдыбыздан. Местный самоуправлениянын председательдерине да кайрылып коюңуздар. Местный манеке Кубат. Мана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Кубат. Бардык орган бардыгы келген ушул жерде. Укук органдары, чегара бөлүмү, бардыгы иштеп атат. Мен Тышкы иштер министрлиги менен байланышып турабыз. Олар дагы байланышат. Азыр аким Тажик Республика Бабажан Гафуров район акимини чакырды. Байланышып атат. Агранын тажиктердин командирлери келип атат. Бу жерде эми алхамдулилла ыйык Рамазан айында турабыз. Жамандыкка ойлобойлу. Ал биринчи ушу балдарды аман эсен табайлы, Кудай кааласа жакшы болот бардыгы. Эми бу жерде провокацион иштери жүргүзбөшүбүз керек да. Провокация эмес, жок болгондон кийин. Көрө эле маселе ушул мынабы нече жылдан бери чечилбей келаткан маселе, сай маселесин чечиш керек. Өткөндө экөөбүз дагы бүт айланып көрүп чыктык. Кубатова, сизге бир суроо да, бир суроо. Бул балдар жоголгон жер, ушул объект талаш жерби же Кыргызстан территориясыбы? Эч кандай талаш жери жок. Болду. Ушул жетиштүү. Эч кандай талаш жери жок бул жерде. Онда эмне турат военныйлар? Муну эми айтам го, бул тажиктердин мурда СССР убагында курулган плотина бар, Тажикстан. Жок, солдаттар эмнеге турат, вооруженный эмнеге? Кыргызстан жериде. Кыргызстандын ошол плотинасы турат буларчы. Биздин территорияда турган жок. Бул бизге Кыргызстандык эле да негизи. Делимитация, демаркация болбогон талаш деп атат, бирок биздин өзүбүздүн баланста турат. 75 гектар алтымыш сотук, 14 гектар сулуу жер, калганы жайыт жерлер. Бул жерлерде ошол бүгүнкү күнгө чейин такталган жок. Ушул мына граница, мына ушундан ушулда деп бизге. Бул проблемалар Кубатова только өзеки гана айтылып келет да дайыма. Сиздер кагаз жүзүндө ушуну тастыктап бере аласыздарбы? Карталар боюнча кайсы жылдагы комиссиялар иштеген, кайсы убакта такталган бардыгыны. Азыркы заманда кагаз сүйлөйт. Кагазды көрсөтүп бере аласыздарбы ушул жерлерге? Бул жерлердин бардык карталары качан бизге болгон, качан бардык карталар бар. Письменде дагы берилген. Бул жерде Бабажан Гафуровдун Тажикстан Республикасынын Бабажан Гафуров районунун акимдери менен Оч Калачанын жамаатынын раистери менен бир канча жолу жолугушуу болгон. Ошол 14 гектар сулуу жер, 6 гектар жер боюнча. 14 гектар жер мына насостун үстүдөгү жерби? Насостун үстү ошол асты бардык жер. Акведукка чейин. Дагы бир суроо берейин. Азыр мына түндө жоголгон болсо, мына обедке чейинки бизге кандай маалымат бере аласыздар? Мына жакындарыга. Бүт элге айтпасаңыздар дагы бизди кичине тынчтандырып коюңуздар. Эч кандай маалымат жок азыр бизде. Эми бул өзүбүздүн территориябыз бардык органдар иштеп атпайбы? иштеп атат. Иш козголдубу укук коргоо органдарынан? Сиздерде маалыматыңыз барбы? Иш козголдубу? Барым жок, козголгон, базы издөө жарыяланды. Өзүңөр көрдүңөр, группаларга таркатылды. Издөө жарыялды эки балага. Бүгүнкү күндө азыр өзүбүздүн территориядан дагы издөө жүргүзүп атат. Тажик Республикасы менен дагы. Бул Тажик каналынын азыр головнойу стратегический объект, ошон үчүн солдаттары турат. А биздин каналдын головнойу мына ол Дюкердин башы стратегический объект болуп эсептелинеби? Эмнеге коргоого албайсыздар? Аны ошол чегара бөлүмүнгө суроо бергиле. Сиздер сунуш кылдыңыздарбы? Эм суу өзү сунуш кылды ушул. Стратегиялык объекттерди коргоп бергиле деп. Булар коргоп берет. Бешкент айыл өкмөтүнүн биздин канал эмес. Жыйынтык жокпу? Обедке чейин